Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн силер менен сабакта Жети Өгүз районуна караштуу Танеки Иманов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили мугалими, 7-классынын класс жетекчиси Деркенбаева Айткүл Чыныбековна. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, маанайларыңар кандай? Ар дайым ачык асман болсун, билимиңер терең болсун, маанайларыңар жакшыбы? Албетте, маанайларыңар эң жакшы деп ойлоймун. Балдар, сабагыбыздын темасын аныктап алыш үчүн биз 2 суроого жооп беришибиз керек. Суроонун жообу бүгүн биз өтө турган тема менен байланышып турат. Адам жашоосундагы негизги баалуулук бул саякат, акыл, ден соолук, байлык. Туура жоопту табабыз, балдар. Туура. Адамдын жашоосундагы негизги баалуулук бул ден соолук. Адам жашаш үчүн эмне керек, балдар? Тамак аш, акча, ден соолук, жумуш. Туура, балдар. Ден соолук керек. Адам жашаш үчүн эң негизгиси ден соолук керек. Азаматсыңар. Силер тапшырманы туура аткардыңар. Бүгүнкү биз өтө турган сабагыбыздын темасы ден соолук, зор байлык. Сабагыбыздын максаты ден соолукту сактоо жана кам көрүү, ден соолукка оң жана терс таасир этүүчү жагдайлар жөнүндө маалымат алуу, күн тартипти сактай билүүгө көнүгүү, ден соолукка кам көрө билүүгө, жаман адаттардан алыс болууга тарбиялануу. Ден соолукту сактоо жана кам көрүү, ден соолукка оң жана терс таасир этүүчү жагдайлар жөнүндө маалымат алсак, күн тартипти сактай билүүгө көнүксөк, ден соолукка кам көрө билүүгө, жаман адаттардан алыс болууга тарбиялансак, анда биздин сабагыбыз максатына жетет. Сабагыбыздын темасы ден соолукка байланыштуу болгондуктан, мен силерге ден соолук, бакыт, ырыскы, кут, береке, ынтымак каалайм, балдар. Эң алгач, ден соолук деген эмне? Ушул суроого жооп таап алалы. Ден соолук, зор байлык дегендей, бир да кишинин ооругусу келбегени айтпаса да түшүнүктүү. Анткени ооруганда жаныбыздын кыйналганы аз келгенсип, көп көйгөйлөр жаралышы же бир топ акча кетиши мүмкүн. Андан сырткары, жумушка же мектепке бара албай, же үй бүлөбүзгө кам көрө албай калабыз. Ал эле эмес, башка бирөөнүн бизге кам көрүшүнө муктаж болуп калышыбыз ыктымал. Ден соолук организмдин айлана чөйрө менен тең салмакта болуу жана оорунун жоктугу менен мүнөздөлгөн табигый абал. Башкача айтканда, адамдын организми менен жаратылыштагы абалдын бири-бирине шайкеш келиши. Адамга ден соолук зор байлык дегендей, адамдын ден соолугу болсо бардык нерсеге кол жеткире алат. Ал эми ден соолук начар болсочу, кандай учурда ден соолук начарлайт? Адам ден соолугуна эмнелер терс таасирин тийгизет? Табигый кырсыктар, тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, гигиена, аракечтик, көп уктоо, аз кыймыл, күн тартибинин туура эмес сакталышы адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Адам баласы жаныбарлар жана өсүмдүктөр сыяктуу жандуу жаратылыштын объектиси болуп саналат. Адам жердеги тирүү организмдердин бөлүгү катары төрөлүп, өзүнүн өсүп-өнүшүнө жогорку баскычка жетүү үчүн тукумун улантып келет. Адам жашоо үчүн бардык жаныбарлар сыяктуу аба, суу, тамак аш керектелет.
Балдар, адамдын организминин формасын, органдардын ички жана сырткы түзүлүшүн, өнүгүшүн изилдөөчү илим анатомия деп аталат. Ал эми адамдын органдардын иштөө функцияларын, милдеттерин физиология илими изилдейт. Адамдын дене түзүлүшү башкача, жандыктарга караганда өтө татаал. Адамдардын ар бир органынын өзүнүн аткарган милдети, түзүлүшү, кызматы бар. Мээ, кекиртек, жүрөк, өпкө, боор, ашказан, ичеги — булар адамдардын ички органдарына кирет. Адамдын ички органдарынын ар биринин өзүнүн аткарган кызматы бар. Мээ бардык организмдердин ишин башкарат. Адамдардын өмүрүндө мээ эч качан иштебей калбайт. Мээ компьютерге окшош. Мээ түрдүү сигналдарды башкарып, бардык органдарга жиберет. Мээнин сигналдары нервтер аркылуу берилет. Мээ бардык органдарга сигналдарды нерв аркылуу жиберет. Жүрөк кандын организмде айланышында жардам берет. Жүрөк иштешинин натыйжасында кан тынымсыз жылып турат. Адамдын көөдөн көңдөйүнө жүрөктүн эки жагында жайгашкан орган бул өпкө. Өпкө дем алуу органына кирет. Ал сырткы чөйрөдөн организмге кычкылтек алып өтүп, андан кайра сыртка көмүр кычкыл газын чыгарат. Адамдын тамак сиңирүү органына ашказан, боор, ичеги, карындар кирет. Бул органдардын иштешинин негизинде биз жеген тамак аштар сиңимдүү затка айланып, ал заттар кан аркылуу денебиздеги бардык органдарга тарап турат. Адам баласына терс таасирин тийгизүүчү табигый кырсыктардан да сактанып, сак болушубуз керек. Табигый кырсыктар өрт, жер титирөө, сел, кар көчкү, жер көчкү адам ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Өрт учурунда адам денесин күйгүзүп өзүнө жаракат алышы мүмкүн. Суу ташкында суу алдында калышы мүмкүн, ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн. Жер титирөөдө заттардын, бир нерселердин астында калышы мүмкүн. Кар көчкүдө кар көчкүнүн астында калышы мүмкүн. Адам ден соолугуна табигый кырсыктардан дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Тамеки чегүү адамдын өмүрүнө терс таасирин тийгизет. Тамекиден кайсы органдар зыян тартат? Мээ, омуртка, өпкө, бөйрөк, жүрөк, кекиртек, ашказан, кан тамырлар жана тиштердин бузулушуна жол ачат. Тамеки организмдин уулануусуна жана эрте картаюуга алып келет. Жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгышын шарттайт. Кан басым көтөрүлүп, жүрөк кеңейип, иштөөсү бузулат. Тамеки төмөнкү органдарды рак оорусуна чалдыктырат. Тиш, өпкө, коко, кекиртек, ооз, тил, уйку без, бөйрөк. Тамекиден ден соолукту бузулуп, организмди ууландырат. Туура тамактануу узак жашоонун өбөлгөсү десек болот. Адатта туура тамактануунун эрежесин билбегендиктен ден соолугубузга зыян келтиребиз. Андыктан ден соолугубуз чың болсун, жаш көрүнүп, көп жашайын десеңиз, туура тамактануунун эрежесин сактаңыз. Тамактануу организмдин тиричиликти, ден соолукту ишке ашырып, жөндөмдүүлүктү сактоо үчүн зарыл болгон азык заттарды сиңирүү процесси. Жакшы өсүп жетилип, жигердүү иштеп, ден соолук чың болуш үчүн жана жакшы туура тамактануу керек. Себеби жакшы тамактануу организмди керектүү заттар менен чыңдап, көптөгөн оорулардан сактайт. Адам баласы эптеп эле карын тойгузуш үчүн тамактаныш эмес, энергияга толгон, иммунитети күчтүү, сергек жашоо үчүн тамактануусу керек. Андыктан тамагыңыздар таттуу болсун. Көп уктап,
күн тартибин туура эмес сактоо. Уйку адам ден соолугуна өтө чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан күн тартибин туура сактоо керек. Ден соолукту сактоо үчүн өздүк гигиенаны да сактоо керек. Гигиена дегенибиз дененин, кийимдин, тамак аштын, биз дем алып жаткан абанын тазалыгы. Гигиена бул социалдык гигиена, коммуналдык гигиена, эмгек гигиенасы, тамак аштын гигиенасы, мектеп гигиенасы, өспүрүмдөрдүн гигиенасы. Аракечтик өлүмгө учуратуучу себептерге ээ. Аракечтик бул жүрөктүн миокард оорусуна жана кан тамыр ооруларына алып келет. Көп ичкенден ичегинин клеткаларынын түзүлүшү өзгөрөт. Ашказанга жара пайда болот. Боор организмге кирген ичимдиктин 95% боорду зыянсыздандырат. Андыктан боор гепатитке, андан кийин циррозго жеткирет. Уйку без инсулинди иштеп чыккандыктан ичимдиктин айынан иштөөсү бузулуп, кант диабети оорусу келип чыгат. Сабагыбызды бышыктоо үчүн биз кластер, синквейн жана суроолорго жооп берип көрөлү. Балдар, денибиз сак жашап, ден соолукта болуп, жаман адаттардан алыс болуу үчүн кандай аракеттерди кылышыбыз керек экен? Эң биринчиден күн тартипти сактоо керек. Туура тамактануу, физикалык активдүүлүк, таза абада көбүрөөк болуу, ичимдиктерден алыс болуу, тамекиден арылуу. Жаман адаттан арылуу менен биз дени сак жашоодо жашайбыз. Балдар, ден соолук деген сөзгө синквейн түзүп көрөлү. Ден соолук, сынатооч, жакшы, ден соолугубуз жакшы, оорусак начар болот. Этиш сөз. Ден соолукту чыңдайбыз, ден соолукта болобуз, ден соолугубузду сактайбыз. Ден соолук жөнүндө сүйлөм. Ден соолук бул зор байлык. Күн тартип. Күн тартипти 7 жаштан 9 жашка чейин, 9 жаштан 12 жашка чейинки күн тартипти түзүп көрдүк. Төмөндөгү күн тартипти сыяктуу кылып, өзүбүздүн күн тартибибизди түзөбүз балдар. Балдар, ден соолукту сактоо боюнча суроолорго ооба жана жок деп жооп жазабыз. Тамеки ден соолукка терс таасирин тийгизеби? Туура эмес тамактануу ашыкча семирүүгө алып келеби? Спирт ичимдиктерин ден соолукка пайдасы барбы? Табигый кырсыктардан адам ден соолугуна зыян келтиреби? Көп уктоо менен күн тартип бузулабы? Күн тартипти сактоо менен ден соолукту чыңдасак болобу? Мына бул суроолорду ооба жана жок деген жоопторду жазабыз. Азаматсыңар балдар, силердин да жообуңар бул туура жооп менен дал келдиби? Текшерип көрөбүз. Үй тапшырма. Жыл мезгили адамдардын ден соолугуна кандай таасир берерин жазгыла.